Emne üçün söz erkinligi manilүү? Söz erkinligi bул Кудайдын энчиси деп түшүнөм да мен. Бирок бүгүнкү күндө сөз эркиндиги бул коомдун маселеси. Коркпош керек эң башкысы. Тамашалап күлүп коем мен. Кудай анын бетин арылсын. Чындык үчүн атып кетсе деле мага баары бир. Атым Айбике, 20 жаштамын. Буга чейин журналистиканы үйрөнөм деп университетке тапшырып, бирок жакпай окуй койгом. Кесибимде болсо практикада үйрөндүм. Учурда ошол окуу жайдын студенттерине журналистика боюнча тренингдерди өтөм. Atın Turat Bek, 63 yaştamın, muğalimmin. Ayıldaşlarım beni Tekebayev dep koyuşadılar. Biroq mesele alatta emas, mesele söz erkinliginde. Эрте менен эл катары турабыз, мал жандыктарыбызды карайбыз. Мен мектепте иштейм. Андан кийин келип, кечке мал көбүнчө ошо күндө, бир күндө болуп өткөн бардык жаңылыктарды кээде мен 3 саат, 4 саат андан дагы отуруп калам. Жеңең көз урушабыз. Мен мектептен келсем, мени урушкан жеңең өзү шылкыйып, ачкин табынып алып, Facebook'ta же olsa YouTube'da oturan bulat. Özünün edisası tüvönse menikin faydalanat. Men Facebook'ta жазып da menin atıma getirecek bunun жазганы. Özünükünün жазды көзü uruşağız. Kayra ele özüm төлeyim bunu bırak. Bu uydu ilgari жаңыдан мектепке иштегенден кийин 89-90 жылдары салган элем. Сайыздын раза урап отурган убагында эч нерсе жок болуп, биз үйдү баштагандан кийин. Ошондо бүтүркөнбүз. Эми азыр бул жерде тигибизге жаңы үй былтыр салып, ояка көчүп өттүк. Бу жерде мына неберелерим менен келиним бир барам ушул жерде. Малдын бардыгы, малдарыбыздын бардыгы ушул жерде. Кышы менен ушул жерде болот, жазында жайлап кетет, анан аякта болобуз. Ушундай. Бул жерге бу жерге койлорубузга колду карап калды уже. Жем беребиз бул жерлерде. Жем чөптү кеңири даярдап алганбыз. 2000ге жакын таңгак чөбүбүз бар. Бош чөптөрүбүз дагы бар. Ошентип айылда ушинтип карапайым адамдар менен ушинтип күн кечирип атабыз да. Шаарда эми башка. Ушул биздин айыл 2 тонн орунда. Анан 50 метрден кийин бизде Кыргыз Өзбек чек арасы башталат. Чек аранын жанында жашайм. Анан мурда мисалы бала кезде деле биз ушул жактарда байшекей терип, кызгал терип ойноп жүрчүбүз. Ананда мындай эч бир кооптонуудай болбоптур да. Чек аранын жанында жүрөбүз депчи, анан журналистикага аралашып, баткен окуяларын барып чагылдырып келгенден кийин жана эл менен сүйлөшкөндө алар да айтат да, кичине бир өтүп кетсең эле чагымчылык кылып ушундай ок атуулар болот депчи. Анан ошондон кийин мен бул жака келгенде бир аз кооптонуп алып калдым. Бизде такыр көйгөй болгон эмес, мындай такталган чек ара, бирок ошентсе дагы бир аз мындай кооптонуу сезимдер болот экен. Андан бери көп деле чыкпай ойнобой калдык. Бул тоонун артында Ошун аэропорту көрүнөт. Тоонун эң чокусуна чыкканда анан аэропортту көрөбүз деп жайында күндүз да күйүп бышып аэропорту көргөнчө катып болчук. Бул жактагы тоодо болсо артында Арабан районунун айылдары көрүнөт. 2 тоо курчап турат.
Мен ушул айылда ушу көчөдөн жумушка барып келем. Сөз эркиндиги үчүн күрөштө эртең менен көмүр жагып эле ушинтип эле кетем үйдөн. Анан бизди көбүнчө мисалы соц тармактарда өзүнүн пикирибизди билдиргенде же бир кайсы бир мыйзам түзүш аракеттерди айтып чыкканда көктөр келип эле силер батыштын акчасын алгандар, силер долларлардан каржылагандар деп эле жатып калышат да. Анан негизи мындай эл кандай жашап атса азыр карапайым эл жашообуз ошондой эле. Кадимкидей эле маршрутка менен жумушка барып, кайра кечинде маршруткадан кайтып келип, биз деле базарга барганда азык түлүктүн баасын 5 сом түшүрүп бер деп эле ошентип эле мындай эл кандай жашаса ошондой эле жашап атабыз. Токсон алты, 97 жылдардан баштап айлык аябай аз. 6 базар күндөрү мал соодасын кылат элек. Сабак албайт элек 6 күндөргө. Ошол жерде мисалы райцентрлерден мал алып, аны Ошко барып сатып, ошентип тиричилик кылат элек. Жума сайын барат элек Ошко. Оштон жума сайын кеминде 7-8 газета сөз жазып келет элек. Кийин азыр ошо 10-15 жыл болду. Bir жерде киоскага жазылып койгон, мени атымы Туратбек деп жазып газеттарды. Эгер bir ай барбасам дагы меникин топтоп кое берет. Кыргызстанда кандай газеталар чыкса, ошолордун почти бардыгы эле бар. Ошко келген газеталар. Бүт газеталарды алат элек. Аларды окуп, bir тараптуу маалымат албай, ар тараптуу маалымат алат керек да. Егемендик келген жылдардан кийин басма сөз аябай аркага кетти. Газета, журналдар дээрлик 3-4 жыл өтө эле аз чыгып калган. Жума сайын каминде bir 7-8 газета алат элем. Балдарым дагы ушундай ушул газеталарды окуп, кругозору бийик болуп, баардыгы окуп билимдүү болушту. Өтө көп окудук. Bir бурчта бирөөсү окубаса, теги бурчта да бирөөсү, бул бурчта мына жеңең, бул бурчта мен bir газетти кучактап ушундай окуп калат элек. Бул газеталардан ортогун купинке эртип табат элек да. Бирөөсү каяка тартып атат, бирөөсү кимдин сөзүн сүйлөп атат. Ушинтип азыркы заманда кыйын. 5 жыл, 10 жыл жүргөн адамдар деле адаша турган заман азыркы интернет заманы. Шунун эң тууру жолдорун табыш керек. Университетке тапшырып, журналистика факультетинде окуй баштадым, бирок мындай сөз менен эле айтылып атты да, анан иш жүзүндө карасаң такыр башкача. Практика дагы жок. Көп ошол онлайн журналистика мектебине кабыл алууну баштаптыр. Ошондой билдирмени көрүп, анан тапшырдым. Тренингдин биринчи жумасынан эле таптакыр башкача экенин байкадым. Анткени университетте эле, мисалы университеттеги эле темалар, бирок азыркы биздин ошол реалдуу жашоого ылайыкташтырылгандай айтып атты да. Жөн эле китептердеги, мурдагы кагаздардагы эмес, чындыгы мындай реалдуулукту көрдүм. Анан бизде практика менен дароо эле айкалыштырдык. Ошондон кийин мен университетке караганда клубтон мындай көбүрөөк нерсени үйрөнүп аларымды байкап, биротоло клуб курдум. Бирок мен муну менен окууну университетти таштагыла деп такыр пропаганда кылгым келбейт. Тренингдерди жаңы өтүп баштаганда менде аябай толкудан болгон. Өзүм курактуу, өзүмөн чоң эле кишилерге үйрөтүшүм керек. Анан мен кантип үйрөтөм, үйрөтө аламбы деп аябай башында коркком. Анан ошон үчүн үйдө машыгып баштагам. Үйдөгүлөргө бүт презентациямды коюп берип, айтып, үйдөгүлөрдүн дагы ошону үйрөнүп калганын байкагандан кийин, демек үйрөтсөм болот экен дегендей ишеним кайра пайда болуп болчу. Ар бир теманы, мисалы, бир күнү медиа сабаттуулукту, бир күнү факт-чекти, бир күнү журналистиканын негиздерин. Биз студенттерге азыркы замандын талабына ылайык мультимедиалык журналистиканы үйрөтөбүз. Негизинен бизге түштүк аймактан, региондордон көп келишет студенттер. Ошо Баткенден, Жалал Абадтан, ошо Ош облусунун аймактарынан келишет.
міндеттенбей. Негизи эле силерден сурагым келип атат да. Медиа сабаттуулук дегенде, мисалы эмнени түшүнөсүңөр силер өзүңөр? Бизде маалыматтар аябай көп. Ошолорду туурабы, чынбы, жалганбы, канчалык деңгээлде бул азыркы же мурдагы ошол нерсени айырмалап биле алуу. Фейктерди бизде ошол 2018-2019 жылдан бери аябай фейктерди мындай күчөп атат. Мисалы, Кыргызстанда акыркы жылдары бизде аябай шайлоолорго бай болду да, анан ошондо айрым саясатчылар фейк фермаларды жалдап алып, катуу иштеп атышты. Эгер силер дагы ушундай шектүү бир аккаунттарды көрсөңөр, арызданып койсоңор болот да. Facebook'та билесиңер да. Коомдун медиа сабаттуулугун арттырганга бир аз болсо дагы ар бирибиз салым кошкон болобуз. Ана баягы мектепке мисалы университетте аз окуп атканда эле мисалы кеч калып келсең урушат го, эжеке, любой эле эжеке урушат го. Анан кийин өзү кеч калса уруша албайсың да, анча өзү деле кеч калат го деп ишиңени айтып каласың да, мындай досторуңа айтышың мүмкүн. Мисалы өзүм деле өткөндө байкалды. Биз канча ошо жарым сааттай бир сабакка кечиктик, анан аябай урушты да. Ага чейин эле өзү деле бир саатча кечигип келгенде сабакка мындай унчукпай эле мынтип калып калдык да. Ошо сөз эркиндигинин жоктугу. Сөз эркиндиги кандай алды азыр биздин? Сөз эркиндиги бул ошо өз оюңду кеңири айта алганда бир какой-то бир мындай эмеден чыгып, өзүң оюң кенен айтканда да мындай басым болбогондо. Азыр Кыргызстанда барбы ушундай сөз эркиндиги? Буга чейин бар болчу да. Буга чейин бар болчу. Бирок кечээ кемпир-абад маселеси көтөрүлдү. Анан бир нече активисттерди, саясатчыларды апарып камап салды. Ошондон кийин какой-то бир деңгээлде мындай басылып калды. Егемендіктен кейін өтө адамдар саясат буякта қалып, жан багыштын гана айласын таап издеп калышкан. Телевидение өзүбүздүн мамлекеттик телевидение КТР деп коебуз. Бир жактуу гана маалымат. Толук эле өкмөттүн, бийликтин жүргүзүп жаткан ишин ушуну гана берип туруп алат эле. Бу жерден бир жактуу болот, эч качан чындыкты таба албайсың. Ошон үчүн мен 2000-2010, 2015 жылга чейин эң көп эле уккандарыбыз азаттык үн алгысына тилек. Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун эртеге бүрсүгүнө да 2 күн калды деп күтүп отуруп көрөт элек. Ыңгайсыз суроолорду. Мына ушуларда чындыктар чыгат эле. Азаттык плюсту көрөт элек. Өтө көп нерселерди биз ушу мына ушу азаттык сыяктуу ушундай радиолордон алдык, эркин басма сөздөрдөн алдык. Ушундай чындыктар ушул жактан чыгып атты да. Телевизорду даже бир айда да көрбөйбүз. Мисалы мен 1-2 жылдан бери телевизорду эле көрбөйт элем. Кечээ гана дүйнөнүн чемпионатын футболдон толук ушуну гана көрдүм. Азыр телевизор көрбөй калдык. Жаш балдарыбыз гана көрөт. Жаңы детский программаларды. Биз эле окшойт десек, элдин көбү эле азыр КТРди көрбөй калыптыр. YouTube'дан, Facebook'tan, Twitter койчу биз деле шаардан калбай эле калдык. Бар жоона эле кирип кеттик биз деле. Ошо чын эле мисалы КТРКны көрүп, телевизор көрүп, газеталарды күтүп окуп, ушундай болчу деп угам. Бирок мисалы биз азыр окурмандарга болушунча жеңил тил менен, жалпак тил менен айтып бергенге аракет кылабыз да. Так азыркы учурда менин аймактардагы миссиям бүтө элек деп ойлойм. Аймактарда ушунчалык социалдык көйгөйлөр ушу алып чыгыш керек болгон маселелер аябай көп. Кээде отуруп ойлонуп кетесиң да, мен ушунча жазып атам, ушунча мисалы элден интервью алып баарын кылып атам, мындай эмгек кылып анан муну көрөбү, окуйбу деген. Бирок көп эле учур болду. Мисалы кайра тургундар деле кайра фидбек кылып чалып, ушул эме оюң сен чыгаргандан кийин келди, анан айтты дегенде, мен ушун үчүн эле иштеп атам дегендей бир сезим болот да. Албетте болгон мисалы жазган макалаң парламентте көтөрүлгөндө же болбосо президент өзү же басма сөз катчысы өзү албетте жооп берет го. Ошентип бул чагымчылдык же башка деп жооп бергенде деле демек окуйт турбайбы, демек окуйт экен. Ишти уланта бериш керек экен деген сезим болот. Сөз эркиндиги
батыш өлкөлөрүнүн коомго киргизген вирусу деп эсептегендер бүгүн да четтен чыгат. Мисалы үчүн баш кесмек бар, тил кесмек жок. Сөздү убагында айтпаса, сөз атасы өлөт. Каары кайтпас, заман жок, күчү кайтпас, адам жок. Сөз сөөгтөн өтүп чучука жетет деген сөздөрдү акылман ата бабаларыбыз эмне үчүн чыгарган? Мына биздин ата бабаларыбыздан байыртадан эле демократия биздин элибизде болгондугун мен анык деп эле айта алам. Мен мындай эң колдоп тургандарым мен фанатмын деп ошо билемдү, атамды айтам да. Анткени башынан баштап эле эң башында мисалы биринчи макалаңды жазганда, эң биринчи кыскача жаңылык болсо дагы, ошону болсо дагы аябай сүйүнүп, бирөөлөргө мактанып, анан таратып. Азыр атам кандай тема болбосун, кандай окуя болбосун, аябай колдоп турат. Албетте, мисалы Баккенге окшогон окуяларда капачылыгын билдирип жибергиси келбейт. Аларды аябай жакшы түшүнөм, бирок колдоп турган үчүн дагы, демек мени дагы колдогон мындай эң жакын кишилерим бар деп, ошол дагы дем берет. Мисалы атам ар бир материалдарын таратып турат, окуп, жана айылдагы тайпаларга дагы салып турат, WhatsApp тайпаларга салып, анан менде акыбатымды көтөрүп турат да.